Эмнеге Жок, чогултат? негизи эле мектепте акча чогулткан мыйзамдуулбу? Жок, мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Акча деди 3000. 3000ге Ким сурады? Манзура деген эже. Анан сурады 3000ге 100 сом жетпей 2900 акча бердим. Эми жүрүңүз, азыр биз ошол мугалимге барабыз. Эмне үчүн акча алгандыгын чоо жайын сурайбыз жана ошол акча мыйзамсыз экендигин айтып, акчаңызды кайтарып алабыз азыр. Канча сом берди? 2900 бергем, 100 сом кем бергем да. Жакшы болду. Как раз жолдошум тууган болчу. Подаркага жарап калат. Балдар пол жуубайт. Балдар пол жуубайт эч кандай. Баланын Негизи мектептеги баланын максаты бул билим алуу да, ошону туура түшүнүп, мына биз ошонун үстүнө иштеп атабыз. Мына бул кыз не кылып жүрөт анда? Бул классында жүрөт го дейм сөтө. Ya ne kılıp otasın anı? Kalkta ne kılıp otasın? Ha? Kayakta tazalap otasın? Подоконник. Kaysını tazaladın? Kayak tazaladın? Подоконникте экинчи этаждын Ekinci etajda sen kaçta okuyorsun? четиде. 7'de? Ha, kim tazala dedi seni? Техничкаде. Teknikacı? Gelseniz direktör gelmişsiniz şimdi. Gel alıp gel. Alıp gel beri. Mına özünüz hazır o aytıp oğuzunuzdu jiyal ek mezgilde. Montip sizin kızınız teknikçi olup жүрөт бuyakta. Ne degen görünüş mına? Sizden ошол жогорудагы сөзүңүзгө эми ишенсек болобу? Мону карасаңыз мына. Жарылып кетиптир. Бул канча жыл болду? Быйыл кирген мектеп. Мына көрүңүздөр, урматтуу көрөрмандар, мына быйыл бүткөн мектеп. Бул кайран гана акча, кайран гана өкмөттүн акчасы. Ушуну көзөмөлдөп отурган биздин чоңдор, мамлекеттин акчасы да, элдин мүлкү да булчу. Ким күнөөлүү бул? Мен өзүм негизи мындай суроолорго мен жооп бере албайм. Ким жооп бул кишиге кайсы ким? Руководство жооп берет да. Кандай? Руководство жооп берет. Сиздер эмнени карайсыздар? Жок болсо келгенден кийин мындай да. Дайым эле сен ушинтип жооп бере албайм, тигүү деп эле кетип каласың да. Анда бияка жооп бере турган кишинин эмеси. Биз канчадан бери, бир айдан бери артыңардан кууп жүрөбүз, дыркыратчы. Ушундай да болот. Ана бүгүн официально келди. Силерге претензия жиберип туурабы? Эми ушундай да болот. Силер кежи групп деп коет. Силер ылдый түшүп баратат. Кежи групп эмес, ойдо эмес, ылдый түшүп. Siz hem kuruluş mizanlarını biliyorsunuz mu? Курулуш мыйзамдарын билебиз ошо. Билсеңиз, анда эксплуатация кичинекей тирешинен мен Yok, чурчугулат. men аны айткан жокмун. Эмне Мен чурчугулат? эксплуатациядан өтпөгөн объектке кантип балдар кирип атат? Окуп атабы калган балдар? Жоқ, эксплуатациядан өтүш керек негизи объект. Эксплуатацияга берилген да туурабы? Жоқ, кабыл алыныш керек. Нешне кабыл алышты? Кабыл алынбаптыр го. Жок, биз эми ошону толук кабыл элекпиз да ошо. Кайсы бир ата-энелердин чөнтөгүндөн акча ташып же бирден бала окутуп мындай ал үчүн кыйын эмес болуп атса акча берип аткан. Бүгүн алар жөнүндө эмес. Бүгүн биз ушул үйүндө 3-4 баласы бар, өзү батирде жашаган, орто турмуштагы үй бүлөлөрдүн көйгөйү, ошолордун көксөгөн бир максатын чагылдырдык. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Биз кезектеги чыгарылышыбыз Орок орто мектеби Сокулук районуна караштуу да болуп атат. Азыр бул жерге келгендигибиздин өзөгү баягы эле ушул мектептеги акча чогултуу, мектептен ата-энелерге чөнтөгүнө кол салуу деген жүйө. Азыр дал ушул жагдай боюнча ата-энелер келген, ата-энелерден маалымат алып, анан мектептин жетекчилиги кандай деп жооп берет, эмне деп айтат, эмне үчүн ушундай акча чогултуп атышат, анын баарын алдыда сиздерге ачыктайбыз. Деги эле бүгүн ушул Орок орто мектебинин акыбалын сиздерге көрсөтүп беребиз. Кеттик анда. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасынын 2-чи филиалында сонун жаңылык. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз. Дареги Достоевский метросу, Самотечная көчөсү 17, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. 24 саат жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында.
Аты жөнүңүз кандай болуп калат? Аты жөнүм Жамалдин кызы Айчурок. Эмне жагдай болду эле? Менин кызым быйыл 1-класска кирди, орус группага. Анан киргенде электронный турдук, кадимкидей элечи. Электронный туруп келсек акча деди 3000. 3000ге Ким сурады? Манзура деген эже. Анан сурады 3000ге 100 сом жетпей 2900 акча бердим. Кимге бердиңиз? Ошо Манзура деген эже. Мугалимгеби? Ооба, мугалим. Канчасында бердиңиз? Где-то менин аягында бердим. Августтун аягы где-то 29-30-дары. Канча күн болуп калды ошондо? Ошондо 1 айдан өттү да. Мен билген эмесмин да, негизи бесплатный алыш керек экен да. Биз билбей эле 3000 берип алыпбыз. Канча азыр эми көп учурда мына сиз айтып атасыз, ата-энелердин баары коркуп атышат депчи. Бул жагдайды ачыктай албай атат деп. Канчанчы сиздердин класстын баарысы бергенби, кандай? Көпчүлүгү. 100% дебейм, бирок көпчүлүгү бериптир да. 70-80%. Канчанчы класс? 1-класс. 1-класска кирип аткан да? 3000 сомго эмне кылабыз дешти алар? 3000 сом түшүндүргөн деле жок, беришибиз керек деди, ошо бердик. Подробно деле мен сураган жокпуз. Мындай ушунчалык чегине жеткен, мындай ата-энелерге эмне үчүн алып аткандыгын да айткысы келбей алып калгандыгы бул эмне деген көрүнүш да. Мына мектептерде директорлорду жаңылап, директорлор жаңы келип, конкурс негизинде өтөт, реформа болуп атат деп ушундай кылып аткан, бирок эми жыйынтыгы мына өзүңүздөр көрүп аткандай. Эми жүрүңүз, азыр биз ошол мугалимге барабыз. Эмне үчүн акча алгандыгын чоо жайын сурайбыз жана ошол акча мыйзамсыз экендигин айтып, акчаңызды кайтарып алабыз азыр. Кайсы этажда? Манзура эжеге кайякта, Манзура эже? Манзура эже кайякта? Көрсөткөнчү. Каерде отурат? Качан көрдүң эле? Кабинетте отурчу да, негизи Манзура деп турат. Султаналиева Манзура Токтобековна деген эже экен. Кайякта отурат? Келбей калганбы? Манзура эже кайякта жүрөт эже? Бияк менен чыгып кеткен ол? Каяк менен чыгабыз? Манзура эже каяк жүрөт? Манзура эже. Каяқта? Ошо ким сиз? Тетак иштечи го? Манзура эже каяқта турат эже? Мен школа директору. Манзура эжени чакырып бересизби? Кел, Манзура. Канча убакта келесиң, бул жактагылар сага срочно жолгобуз деп атышат. Мына баары тең неметип атат. Канча убакта келе аласың? Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Биз журналистпиз. Көз карандысыз. Азыр мына Орок орто мектебинде абдан көп ата-энелерден даттануу түштү. Мына
министр реформа кылып атабыз, биз мектеп директорлорун алмаштырдык, ал жакта ушу коррупция токтосун деп атабыз деп кылбады беле. Билим берүүнүн сапаты өссүн депчи. Эми мына жаңы келиптир сиз. Эмне үчүн ата-энелерден 3000 сомдон чогултуп атасыздар? Мен жаңы министрдин указы менен 27 августтан баштап директорлук кызматта иштеп атам. Мен балдарды өзүм прием кылып атам. Эч кандай 3000 сомдон алынган жок. Эч кандай 3000 сомдон алынган жок. Мына алдыңызда маңдайыңызда тирүү киши отурат. Ушул жерде баласын окуткан ата-эне. 3000 сомдон кайсы датада бердиңиз? Менин августтун аягында где-то бир 20-сынан 30-на чейин. Ким менен ал берген киши? Манзурага эжеге бергем. Манзура, азыркы чалсаңыз өзүнө. Туруп келдим, анан келсем деле по-любому тыйының алганча келдиңби деди магачы. Деди анан Сен числосун тартпасаң жакшы болот деди. Сен мага өткөрдүң беле? жок, мен сизди биринчи жолу көрүп атам негизичи. Мына 27 августтан баштап иштеп атам. Эч кандай Сиз канчасы берип атасыз? Ошо августтун где-то бир 29-30-дары бергем Сиз мен. директор болуп келгенден кийин берип атасыз. 29-30-да болот абы. Ошол августтун аягы болчу. Сен точно числосун айтсаң жакшы болот эле, потому что Манзура Токтобековна ал убакта прием кылбай калган. Качан мен директорлукка отурдум? Ошо августтун где-то бир 20-сынан кийин да. Сен точно айтсаң жакшы болот эле да. Жок, эми точносы берилиптир, факт экен. Мына киши келип атат. Бизде канча ата-энелер бүгүн келе албай, биздин балдарыбызды кудулайт, биздин ата-энелерибизди ушундай кылат деген сөздү угуп жүрдүк да. Анан аз келсек бул жерден маңдайынан чыгып сурап калдык. Ачык айтып берип атат мындай. Бирок эч кандай балаңызга кысым болбойт. Эч ким андай кылганга укугу жок. Эгерде андай фактылар каттала турган болсо, аны укук органдар менен коомчулукка алып чыгып, ушундай компетенциясын караш керек андай директорлорго чейин карап. Акчасын кайтарып берип коңуздар булардын. Мен көргөн эмес, мен акча жөнүндө деле Чалыңсаңыз азыр Манзурага. Мен эч түшүндүгүм жок азыр. Мына Манзурага Манзурага чалып чалыңыз. берейин. Эгер акча албаган болсо, Мен прием жөнүндө вообще неметкен жок мынакей. сүйлөшүңүз. Канчасында сурап атат акчаны? Өзүнө деле документтери бар да бизде канчасы кабыл алганычы. Заявление бар, заявление бар, мен заявление да отургам да негизичи. заявлениенин числосунда бар. Заявлениенин числосунда болот. Сураңыз азыр. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз беле? Фамилия ким? Биринчи класста баланын фамилиясы. Омарова. Кайсы класста окутат? Классы болмады. Манзура азыр биякта телевидениянын баары келиптир. Айчүрөк, сага 3000 сом бергенмин, электронныйга турсам 2900 бергенмин деп азыр бүт немен бар биякта турат. Ошол акча эмне болду, кимге берилди деп келсең жакшы болмок да бияктачы. Электронныйга турсам дагы менден акча алып койгон деп атат бул кыз келип. Сен кайсы күнгө чейин прием кылдың? Мен августтун 27-сине чейин. Туура эле айтып атат. Акчасын берип коңуздар азыр. Анан өзүңүздөр разборка кылабыз. Акчасын берип коюп үстүнө түшүрүп разборкаңыздарды өзүңүздөр кыла бериңиздер. Акчасын берип кетирип коңуздар. Жок, мен акча албасам мен кантип мен кайсы акча берем? Акчаны кантип берем деңиз? Акчаны кантип берем? Же сиз берип туруңуз, ал сизге берип койсун кайра. Мен эчтеке акчам жок болсо, же эчтекем жок болсо мен кантип бермек элем акчаны? Мен албасам, Манзура азыр акчасын кайтарып бериш керек экен, ошол алган акчаны. Секунду, мен барайын, анан кийин. Сен азыр келбейсиңби? Мына азыр келип телевидениянын баары турат, интервью мени тартышып. Сен срочно келсең ошо сүйлөшүш керек болуп атат. Мен 28-ден баштап иштеп баштадым. Акчасын кантип беребиз деп го? Сен келип өзүң бул кыз менен жолугуп бүтүрүшкүнүң, келгениң. Жок, сүйлөшпөйсүз. Макул эмес. Жок, мен албасам немесем мурунку директор. Сиз алып 3 саатта келет экен, эже сиз акчасын берип коңуздар. Жок, мен албасам эмне көрөм? Сиздин кол астыңызда иштеп атпайбы? Мурунку директор бар. Ошол директор жооп берет 27-синки числого чейин. Мен 28-ден баштап мени райондон келип приказ чыгарышты, окуду. Мен ошол күндөн баштап жооп берем. Ошол 28-ден баштап ушундай ызуучулар болгондо мен приемду өзүм кылып баштагам, мына до сих пор бүгүнкүгө чейин. Бери дагы эч ким 1 сом төлөгөн жок. Эч кандай андай болбойт. 70-80% ата-энелер ошол акча алыптыр. Аны мугалимдер сурап атыптыр, аны өкүнүчтүүсү. Негизи мугалим укугу барбы акча сураганга? Биздин мектепте эч кандай акча чогултулган жок. Мен мугалимдердин баарына кол койдуруп алганбыз. 1 сом эч ким албайт деп кол койдуруп алгам. Өзүм директор болгондон баштап.
Эмнеге Жок, чогултат? негизи эле мектепте акча чогулткан мыйзамдуулбу? Жок, мыйзамсыз. Азыр мунуга чалбайсызбы эжеге? Күтүп отурмак. Ал эми тиги баланы бүтүрүп келсин, ал дагы биздин проблема болуп атат. Жок, сиз муну кишини кетирип коюңуз да. Келет, бул туруп турат, менин жаныма отуруп турасың, Мансура келет, анан сүйлөшүп алып берем мен сага. Эгер алчу болсо, ал эмнеге алды, өзүнүн Жок, чөнтөгүн алдыбы? Азыр чалып эле айтыңыз, кандай кылып бирөөдөн болсо да берип коюңуздар, биз кете берели. Мен акчаны албасам мен эмнеге берем? Жок, сиз тигини айтыңыз да, кантип Мен бересиңер. уккан эмесмин, келсин, өздөрү сүйлөшсүн. Бул менин учугум эмес. Анда канчада келет экен? Тактаңыз анда. 3 саат деди, айтылды, 2 жолу чалынды го, келсин, анан сүйлөшөбүз ошондо. Неге сиздерде ушундай токтоп атат акча чогултуу я? Акча чогултуп. Билим берүү менен алек болсо болбойбу? Жок, акча токтотуп, алы токтогон, эч кандай акча чогултулган жок. Бир дагы окуучудан алынган жок. Мен өзүмдүн приказ чыккандан берки күнүгө жооп бере алам. 28-ден бери мен сени биринчи көрүп атам, мага келген эмессиң, турабы? Биз болгону биринчи класска гана электрондук каттоо менен алынды, кыргыз класска, орус класстар толуп калган экен. 10дойбу, 15дейби бала алды. Бүт бардыгы тиги завучтун көзөмөлүндө турат. 3000 сом оңой акча эмес го дейм, Мен деле түшүнүгүм жок бул боюнча. Мен боюнча акча жөнүндө эч түшүнүгүм жок. Мен алган да эмесмин. Акча экенин билбейм деп койбойсузбу? Жок, акча билемиз эми, акча үчүн жашап иштеп атабыз да. 3000 сом кантип эми? Мына мугалимдердин деле айлык майнасын көтөрдү. Анан Эми алган киши жооп берсин да. Алган киши жооп берсин. Эмне үчүн алынды, эмне себептен алынды? Сиздин иштеп атпайбы? Жок, мен ал мезгилде социалдык блок жетектеп атыптыр азыр. Элдердин социалдык жашоосун мына жардам бергендин ордуна социалдык блокту жетектеген киши бүгүн ар бир ата-энеден 3000 сомдон алып атат. Азыр келсин. салсаңыз биздикин албай койду. Жок, келсин, анан на место талкуулайбыз. Силер деле келгиле, отургула, ошол жерден чогуу талкуулайлы. Жок, азыр өз сиздин да алат го дейм. Бизди албай койду. Мен сизге 3 жолу чалып бердим, болду, чала албайм башка. Сүйлөштүк. Не, сиз да кызыктарсызбы буга? Эмне үчүн кызыктар? Анда чалып бериңиз анда. Мен сизге чалып бербедим Эгер да акчага кийгишкен эмес болсоңуз, буга команда бербеген болсоңуз. Жок, эч кандай андай ойдо болбош керек. Мынакей. Сиз тапшырма бербейсизби мугалимдерге? Ата-энелерден чогулткула деп. Ал менин функционалдык немеме кирбейт да. Биздин мектеп эми андай максатта эмес да. Бул мамлекеттик мектеп, эч кандай андай болгон эмес. Мансура эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Эми биз атыбыз Улукбек, журналистпиз. Алло. Мансура эже угуп атасызбы? Угатам. Мол 3000 сом акчасыны кантип алып кетебиз? Ким берет? Эми аны жана эмелер жумшап, мен балдар, мен да эми балам больницада эле. Мен ошо эртең менен мектепке барам, Кудай буйрсачы, анан ата-эне менен жолугуп берейин мен. Жок, азыр бул жака директорго айтып койбойсузбу? Директор бирөөдөн таап берсин бизге. Күндө эле келе бербейбиз да биз. Азыр анда мен чалайын. Мына, өзүңүз сүйлөшүңүз. Алло, дейсиз? Алло. Алло, Рахата Секамна. Мансура Токтогуловна, бул акча каяка кетти эле, кимге болду Өзүңүз эле? разборка кылыңыз, бизге акчасын берип коюңуз. Ошо, Рахат. Сен бирөө менен беттештирип кой дагы, ошол жактан барып алып алсын. Бул кызды. Эми ал Айгүл эжеге берилгенде, Айгүл эже больницада азыр. Айтыңыз. Бул акчаны мурунку директор алган дейт, ал киши больницада дейт. Жок, эми сиз бирөөдөн алып берип туруңуз да. Мен эч кандай акча таап бере албайм. Алган киши өздөрү билсин. Берсеңиз, өчүрбөйлү. Мен каяктан таап, мен өзүм айлык. Кимден алабыз, эже? Кимден алабыз? Я. Эртең менен жетип болсо берем, мен анан эжекеден. Муну бул акчаны мурдагы директор алды беле сизден? Ооба. Ар бир ата-энеден неге чогултуп бердиңиз сиз? Сиздердин укугуңуздар жок кандай кылганга? Эми мындай мектепке жардам деп не каждый эле берчүмүн, жардам деп бергендер болчу, баары деле эмес. Сиздер бар буларды ата-энелерди койбой, ой жайына койбой, коркутуп, балаңарды бөлүп антебиз, минтебиз дегенде угроза кылып туруп алат экенсиздер го. Андай деле болбойт, эми мен барсам жолугам го, мен деле больницага баламдын колу сынып ошол жака кеттим. Азыр биз эмеде турабыз, Босокодо турабыз, эже могу холдо. Сиз бир таанышыңызга, мугалимиңизге айтып, акчаны айтыңыз, алып келип берсин, биз кетели. Макуларды байланышып көрөйүнчү. Биз күтүп турабыз бер жакта.
Мына сиз периштебиз, ой бизде акча чогулбайт деп атасыз, көрдүңүзбү? Жок, бул эми мага чейинки болгон экен да. Мен өзүмдүн немеме жооп бере алам да. Приказ чыккан күндөн баштап бул вопростор буга чейин дагы райондо да айтылган, ошол жакта дагы. Анан мен өзүм неме айткам. Мен эле директорлукка келгенден баштап эч кандай бир да сом чогултулбайт. Фонд дегенчи? Фонд деген жок. Фонд деген жок. Мына бүгүнкү күндө азыр ар бир класска. Алло. Менде вообще акча жок Мазура. Мен айлыгымды алып элекмин азыр. Башка кыздарга чалып көрсөң? Директордо кантип акчасы жок болсун? 2000 сомдон чогултатсаңыздар. Ал Билинген эле эми бул. бирөөнү неметпейби, туура неметиш керек да. Эч кандай. Мен мисалы, эгерде менин убактымды алсам, макул мен жооп берет элем. Бирок мен андай ишке барбайм. Мен өзүм иштейм деп конкурска катыштым. Ушул мектептин, ушул айылдын жашоочусу катары ушул мектеп түптөлгөндөн бары иштеп келатам. Өзүм химия мугалим болчумун. Анан ушул мектепти көтөрөйүн деп аракет кылып иштеп атам. Мен бардыгын таза кагаздан Акча деген баштадым. нерсе бул Жок. орокто болбойбу эми? Болбойт. Сөз бересизби мына Берем ата-энелерге? Жок, сөз берем. Мына берип эле жүргөм. Линейкада деле айткам, бүт звоноктордун баарында айткам. Кимдин кандай вопросу болсо мына чечип беребиз деп. Охранага деп, Жок, охрана жок, мынакей. кол жууганга деп, Жок, техничкалар бар өзүнүкү иштеп атышат. тряпкага деп, Жок. борго деп. Менде да бир эме бар да, суроо бар. Мисалы биз былтыр келип ата-энелер менен Нолойдо кызымды алып келип жүрдүм да. Анан ошондо көрдүм баягы тамак берген немелер, эжелер мисалы отуруп алат экен. Калган школьниктерди жумшап коет экен, напримерчи. Алар байкуштар полду деле сүртүшөт экен, например. Азыр бар бекен ошолор. Аны билбейм, былтыр көргөнмүн. Былтыр полду деле артышат экен, жанагы пиалаларын полный алып барып чайкашып, анан баарына бирден тизип, ошентип алар окушабы же кандай? Менде ошол суроо да, негизичи. Азыр ошондой болсо мен жооп берем. Азыр андай жок. Азыр кухработник дегендер бар, өздөрү 6 ставка, 3 повар бар, баары тең өз ордунда иштеп атышат. Балдар пол жуубайт. Балдар пол жуубайт эч кандай. Баланын Негизи мектептеги баланын максаты бул билим алуу да, ошону туура түшүнүп, мына биз ошонун үстүнө иштеп атабыз. Мына бул кыз не кылып жүрөт анда? Бул классында жүрөт го дейм, сөтө. Не кылып атасың аны? Каякта не кылып атасың? Тазаларам, азыр акырын. Каякка тазалап атасың? Подоконник. Кайсыны тазаладың? Каякты тазаладың? Подоконникти экинчи этаждын. Экинчи этажды сен канчада окуйсуң? 7-де. 7-де? Ким тазала деди сени? Техничка же. Техничка же? Келсеңиз, директор, келиңиз мына. Кел, алып кел. Алып кел. Мына өзүңүз азыр айтып, оозуңузду жыя элек мезгилде, монтип сиздин кызыңыз техничка болуп жүрөт буякта. Не деген көрүнүш мына? Сиздин ошол жогорудагы сөзүңүзгө эми ишенсек болобу? Эмнеге Эмне алып керек? жүрсүң? Бери чыта бар. Кир сабак. Ошо мен да былтыр көрүп Неге? наразы болгом, негизичи балдар. Неге мындай болуп атат? Неге мындай? Билбейм мен эмне деп айтыш керек деп, баардыгы эле ордунда болот. Ордунда болот. Булар дежурный болуп чочкан турбайбы? Бул жакта эмне кылышат экен мектепте? Бул не бөлмө? Дагы классташтарың жок? Азыр эмелер эме болуп жүрөт, сурап класстарды канча келди. Канча келди деп? Ким сурап жүрөт? Класстарды? Силер ушундай жуасыңар буякта? Жок, көп деле жубайбыз. Просто чаң болуп калганда эле жуйбуз. Ата-энеңер билеби муну? Ооба. Силер окушуңар керек да бул жакта. Силер Жок. тазалыкта иштебейсиңер да. Силер окугула, билим алгыла мындай. Китеп окуп, сабагыңарга катышкыла да. Бул новый неге окуй? Баткенге жардам. Муну ким койду же? Балдар өздөрү койгонча бизге Баткенден мына бүгүн эле 18 бала келди. Жакшы мындай. Ошо констабар алып бергенге деп мектептен самоуправлениесинде балдарымды уюштуруп атышат да, уюштуруп эмне бар. Буну Баткенге жардам деп Баткенге жибересиздерби кандай? Баткенден келген балдар бизде азыр көп келип атат да. Ошо Анда Баткенден келген окуучуларга деп жазып койбойсуздарбы? Муну көрсө элдер, Баткенге жиберет экен деп жардам берет да. Баткенге алып барат экен деп.
Могу сумкалар кимдики бул жерде жатат? Bizde охрана жоқ болғандығына байланышты дежурный класстардан бірден оқушы тұрып тұрады да бұл жергечи. Охранабыз жоқ бізде. Охрана жоқ. Өкмөттөн каражат бөлүнбөйбү? Жоқ, берілмейді. Біздің мектеп жаңы салынғандығына байланышты даже мектебісін тех паспорттарында бүтүрбөй атабыз. Азыр жаңы эле тиги обул капстройга кат жаздым, столовыйыбызда иштебей турат. Ысык тамак не болуп атат? Ысык тамакты бул жактагылардын баарын тиги столовыйга алып барып 20 орындык жерге 1400 бала ичип жакшы жетише албай атабыз. Анан жаңы салынган мектеп болчу. Мэрия салганбы муну? Муну деген неме салган. Кыргызстрой курулуш. Кыргызстан боюнча мэрияга карабайбыз, биз сокулукка карайбыз да. Жок. Анан былтыр шашылыш 15 мектептин ичиндеги? Жок, андан мурунку бул ким Жээнбековдун убагында коррупцияга түшкөн акчаларга деп салынганда. Анан бизде внутренняя миграция күчтүү. Бирок коррупцияны кармаса охранага деле чечип калмак окшойт да бияка. Жок, эми ал мамлекеттин эсебинен салынган нерселер, мектеп ошол салынган. Анан мектеп 5 сменде окугандыгына байланыштуу былтыр февралда эле биз Акылбек Жапаровдун ачуусу менен мектепке кирип алганбыз. Толук бүт элек болчу да. Азырда ошол кармалып атат биздин немелер. Кыш келет атат, азыр көмүрдү ала албай атабыз, тех паспорт жок. Эми суроо кайталы жогорудагы. Тетигинде балдардын сумкасы турат. Булар мектепте кароолчу болуп иштебейби ошондо кандай? Жок, эмнеге кароолчу? Кезек менен кароол болобу? Жок. Охрана деп атпайсыңбы? Кароолчу да. Охрана деп айтылган жок. Эмне? Дежурный деп айтылып атат. Дежурный болот. Дежурный болот. Дежурный болгондо канча сааттан канчага чейин болот? Күнүгө 2 сааттан турушат, 2 окуучу. 2 саат. 2 сааттык мектеп программасын албай калгандыгына ким жооп берет? Бул каякта көрсөтүлгөн? Билим берүү нормасында, сиздердин положенияда көрсөтүлгөнбү ушундай? 2 саатка чейин сабакка кирбей эле бул жакка кезекке туруп. Бизде ар түрдүү келгендер болуп атат, анан охрана жоктугуна байланыштуу ошолорду Түшүндүм, негизи охрана керек бул жака. Коопсуздукту караш керек. Бирок окуучу, ата-эне мисалы үчүн ойлоп атат да, мен балам мектепке кетип буларды ата-эналардын макулдугу менен болот да, биз эч качан муну. Мейли, ата-эненин макулдугу менен болсун. Бирок билим берүү положениясында көрсөтүлгөнбү бул мектеп программасында? Эгерде ата-эне макул болсо, мейли аны суткалап деле же 2 саат деле эме коюп койсо. Жок, бул көрсөтүлгөн эмес, мектептин ички. Эмнеге кылып атасыздар анда? Муну чечебиз. Негизи сиздер жалгыз эмес да, мындай көрүнүш толтура. Көп мектептер ушундай балдарды кезекке коюп, мындай бир охрананын кызматын карашат. Коопсуздукка депчи. Эми мурун охрана болгон, азыр жок. Ороктун акими, айыл өкмөтү сиздерге бир охрана чечип бергенге каражат жок болуп атабы алардан? Орок айыл өкмөтү бул дотационный айыл өкмөт, мектеп эмес, башка нерселерди дагы койдура албай атабыз да. Мектепке мисалы мусорларды проблема болуп атат, мусорларды чече албай атабыз. Балекетте эле тендерлер кылып акча жеп өлүп атышат го ал жергиликтүү бийликтеги эмелер. Эми Ороктун айыл өкмөтү, урматтуу айыл өкмөт мырза, ушул мектепке бир көңүл буруп кое аласыңарбы? Бир охранага бир мындай бир күзөт кызматына бир адамды чечип бере аласыңарбы айлыгы менен? Бир эле кишини. Бул жака балдарды монтип коюп, балдар мисалы азыр эми каякта жүрөт бул ата-энеси могу жака коюп коюптур. Бул жака сумкалар турат мындай. Бирөө урдап кетсе эмне болот муну? Канчанчы класстын окуучусу буякта кезекте турат азыр? Иже. Кана бул балдар каякта жүрөт? Сумкасы жок, кантип кирет ал? Эми алып барат сумкасын. Силерден коркконунан чыгып кетти го. Коркунучтуу деле эмеспизби? Террорист эмеспиз. Эми бул нерселер боюнча эми мен жаңы келип атам, менде штаттар ачылган жок, жаңы мектептики дагы айтан охрана деген каралган эмес. Ошону суранып атпайбыз, урматтуу мэр. Башка штаттарда Бишкектин карамагына өттү да бул жак, Жок, өтө элек Сокулукта. Жок, могу тетист өткөзбөдү беле? Жок, документальный дагы эле Сокулукка карайбыз, Сокулук районуна карайбыз. Мейли, Сокулуктун акими. Мына түштүктөн келдиңиз сиз. Жанагындай ротация менен келдиңиз. Кыйратам деп келдиңиз мына.
Көрүңүзчү өзүңүзгө, сизге караган мектеп бул Ороктогу. Бир охрананы чечип бере аласыңарбы, монтип балдарды кезекке койбой ушул мектепке? Ошондо көрөлү бир аким чечет экен деп бир сүйүнүп калалы. Бир кишини коюп бере аласыңарбы ушуга? Не кылалы азыр биз күтүп тура беребизби? Кандай канча саат күтөбүз мына? Айтпайсызбы, чалып коюңуз, может бирөөнү алып келсин. Канча көп турсак, ошончо проблемаңыздар ачыла берет. Мансур акча таптыбы? Не тапты? Берип жиберчи деген. Мына сумка кимдики? Ким? Атыңыз? Канча сом берди? 100 сом кайтарып берип коесузбу? Сиз 1900 сом берген экенсиз. 900 сом бериңиз. Мынанын ордуна мен. Сиз 3000 сом эмес, 2900 сом бергенсиз, Жок, 2900 бергем, 100 сом кем бергем да. 900 сом бериңиз. Жок да. Жакшы болот, как раз жолдошум тууган күнү болчу. Подаркага жарап калат. Жакшы, жолдошуңузга айтасыз. Мына сага пул таап койдум деп сүйүнөт экенсиз да. Рахмат жан. Мына эже, эме да бул жакта мейли биз мына акчам ашып атат. Же мен бир эки баласы бар, мындай. Көп балалуу эмес, бизнеси бар. Бардар жашоодо жашаган ата-энелер үчүн бул билинбейт акча. Бирок үйүндө 4 баласы бар, 3 баласы бар. Өзү квартирада турган ата-энелер бар да. Андай болбош керек болчу, мен да уже биринчи угатам. Ата-энелер бар, ошондо ата-энелер анан кантип не кылат анан? Келсе мектепте баласын кысса, улам акчага деп давить этсе, туура эмес да бул. Азыр ошо балдар толтур эле бекер эле алынып атат, эч кандай неме жок. Мына класстарда азыр 40тан ашык отуруп атат. Сиз сөзүңүзгө деле ишенбей калдым эже. Азыр эле сону сүйлөп аттыңыз эле, мен балдар сурагыла бизде андай жок дедиңиз. Алдыңыздан Эми байкой калыптым мындан де суу көтөрүп жүргөн. эми сиз байкашыңыз керек. Директорсуз бул жакта балдар эмне окуп атат, кандай болуп атат депчи. 900 сом болсо берип коюңуз да. Менде акча жок. Сиз такыр акчасы жок ишкенсиң да. Зарплата ал деп. Мен өзүм айлыкка жашаган кишимин. Айлык алып кетем. Мансур эже берди да сизди берип койду. Рахмат. Макул анда эми мындай кайталанбасын эже, мындай. Силер эми ушунча келдигер бизнес столовойларды эле тартып келсеңер болмок. Ошол жактагыларды эле көрүп жүргүлө ошол жакта да. Мейли, мейли. Бул сиздердин жаңы ашканаңыздар. Некачественный бүтүп, азыр ушу аварийный состояние. Мурун жайында бүтүрөбүз дешкен экен. 1-августта каратачы. Жылы муну ишке бергенде иштебей аткан. Андан кийин анан ошо иштебей калды. Жайында мен жаңы директор болгондон баштап келсем, эже 1-сентябрга бүтүрөбүз деген. Анан 15-сентябрь. Кайсы компания? KG Group. KG Group? KG Group. Анан Имамидин Ташевпу? Анан бүгүн эле жаңы эле бул курулуш, капиталдык курулуштойго кат жазгам. Бүгүн саат 3-тө келишет экен. Анан алар да өздөрү бир өзүбүз көрүп кетели дептир да. Эмне үчүн андай болуп атат деп. Мына бул киши жөн киши эмес. Имамидин Ташев деген киши ал президент болом деген. Кыргызстанды башкарам деген киши ал. Ошол киши ушу ашкананы бүтүрө албайт, тиякты ошол. Жоопкерчиликти алды беле кандай? Бул курулушту бүт ошол тендер менен жеңип алган KG курулуш компаниясычы. Анан ошол салынган. Мына урматтуу жоопкерчиликти мойнуна илген, бирок монтип балдардын акысын мына кирип, балдардын татыктуу тамак ичип бул жактан бир мындай өзүнүн укугун пайдалана албай аткандыгына шарт түзүп аткан KG Group компаниясы. Силерге салам айтабыз бу жактан. Могул жагдайды уят эми, оңдоп койгула. Канча күтүш керек дагы бул жерде ата-энелер, балдар мисалы. Караңылачы акыбалын. Муну канчасында эмеден тендерден уткан?
Кайсы 19-жылы уткан. 19-жылдан бери бүтүрө алган. 19-дан жок, ишке бергенде столовой иштеп аткан. Андан кийин ашкананын ички жагынан осадка берип бүт баарын бузушкан экен жайында. Анан мунду иштеген прораб бала дагы азыр мен жумуштан бошондум деп ал дагы жоопкерчиликтен качып атат да. Жапар деген бала эле прорабы. Ошол оңдоп аткан. Анан кийин айтсам эжем ага кей жүгүрүп акча бөлбөй атат. Штукатуркасы менен кабелдерине, электричествосуна деп калды да. Мына Ошо ойдон калып калды да. Курулушту көзөмөлдөп аткан биздин шаардагы, райондогу жетекчилер мынау Орок орто мектебиндеги акыбалды тездик менен чара көрүп, мондай шарттарда болбой, мындай бир балдарга жакшы шарт түзүлүшүнө чара көргүлө. Канча окуучу? 2700 бала. 2700 бала бул мектепте окуйт экен. 1400 бала тамак ичет. Мына шарт акыбал. Эми буга не деп баа бериш керек Ал экенин. жакта трешиналарды деле көрсө болот. Трешина. Кайсы жакта? Бул жаңы бүткөн мектеп. Жаңы мектеп, трешина немелер Тана. бар. Моңоларды. Моңону карасаңыз мына. Жарылып кетиптир. Бул канча жыл болду? Быйыл кирген мектеп. Мына көрүңүздөр, урматтуу көрөрмандар, мына быйыл бүткөн мектеп. Бул кайран гана акча, кайран гана өкмөттүн акчасы. Ушуну көзөмөлдөп отурган биздин чоңдор. Мына карагыла. Мунун акыбалын. Мунаны караңыздар, могу жакта жарылып кетиптир. Муну биздин МЧС не деп чечим чыгарат? Бул эртең бир Кудай сактасын, бир жыл боло элек мектеп ушундай акыбалга кетиптир да. Бул жер балдардын чечинип кийине турган бөлмөсү экен. Мектепте, Орокто. Мына жагындагы тартсаңыз мына жарылган. Артык жакшы көрүнөт. Мактансаңыз страшный экен. Тетиги жер вообще эле жакпады. Мына ушуга ушуну эмеден ким баланска алган? Баланс калдыбы? Баланска азыр толук бүтө элек да, бул документтери бүтпөй атат. Толук бүтпөгөн гарантийный письмо менен ошол жана 5 сменде окуп атканыбызда энаталар улам телевидениеден кайрылып атып киргенбиз да. Анан 2 жыл гарантийный письмо деген февралда 1 жыл болот. Ошон үчүн бүгүн да кайрылдык да. Бүгүн кайрылдык. Азыр комиссия келет экен. Азыр анан саат 3-тө деген 15 мүнөт калыптыр. Келсе анан көрөбүз. Комиссиянын чогуу көрбөйлү анда. Мына эксплуатациядан өтпөдү. Эксплуатациядан балдар окуп атат эми. Кантип эксплуатациядан өтпөгөн? Кантип эксплуатациядан өтпөгөндөн кийин бала киргизип атасыздар, таң калып атабыз. Биринчи салынганда мындайлар жок эле да. Жаңы киргенибизде. Жок. Мейли жок болсун, мейли ал, бирок эксплуатациядан өтпөгөн нерсени кантип сиздер балдарды окутуп атасыздар? Биринчи ошол февралда деген улам 5 сменде окуучубуз биз тиги мектептечи, эски мектепте ал 220 орундук эле мектеп болчу. Ошол жерде 5 сменден окуучубуз. 2500 бала окуучу, анан улам президентке кайрылып, министрге кайрылып атып, тез аранын ичинде ошол мектепти бүтүрүп беришкен да. Анткени бизде ички миграция күчтүү. Эксплуатациядан өтпөгөн болсо кантип биз түшүнбөйт, ал эксплуатациядан өтпөгөн нерсеге эч ким киргенге укугу жок да. Гарантийный письмо менен кирилген да. Ал эксплуатация деген сөз эмес да. Курулуш мыйзамдары бул жерде одоно бузулган. Мына жерди караңыздар эми. Бул жер 1 жыл боло элек жаңы мектептин акыбалы Орокто курулган. Кандай деп сөз айталы, урматтуу кыргызстандыктар мына. Эмне деген көрүнүш мына. Бул сыртынан эле чыгып калыптыр могу. Эксплуатациядан өтпөгөн курулуш бүгүнкү күндө мектепте балдар окуп атат. 2700 мектеп. 2700 бала. Самастан. Кайсы тармактан байке? Мен Чуйский областында бүгүн Не боюнча? жанагы кухня боюнча кайрылуу жастырга бүгүн ал эле жөнөдү. Мына сиздерге кайрылыптыр. Кыргыз эстрасынын
Билим берүү жана Илим министрлигинин Орок орто мектебинин Сокулук район Чүй облусундагы мекемеси. Сиздер кайсы өкүлчүлүк? Мен Чүй областной капиталдык курулуш башкармасы. Капиталдык курулушка жүрүңүз байке анда. Жок, азыр келдим, подрядчик келет. Ошондо ошо киргизебиз. Азыр могуга не деп жооп бересиз могуну көрсөңүз? Биякта акыбалга. Эксплуатациядан өтпөптүр го бул жак. Али мындай да. Булар Аты-жөнүңүз кандай? Сулайманов Анырбек. Гарантийный письмо мен алганбыз. Анан буларды азыр мен үчкө чакырттым. Азыр ошолордун баарын көрсөтүп, анан буларга биз претензия жибергенбиз. Тиги Оз топуракчы эми үчүн ушуларга чейин бүтпөй атасыңар депчи. Азыр штрафный санкция бир жуманын ичинде бүтпөсө штрафный санкция салабыз. Аларды жолбозо. Кежи групп деген курулушка. Сиз эми мамлекеттин өкүлүсүз. Курулуш тармагына жооп бересизби? Курулуш тармагына жооп. Жүрүңүз эми. Жок, отур. Келсиңиз. Жок, ал ага сурообуз бар, бирок сизге суроо бар да, бу жакта жүрсөңүз. Мынаны караңыз байке. Бул не деген көрүнүш? Чүй облусунун курулуш тармагын көзөмөлдөгөн киши катары не дейсиз могу? Булар эми буларды азыр келет, өздөрү тигилер келген. Жок, келгенге чейин сиздер не кылып жүрөсүздөр ушуну карабай? Кайсыны? Ушуну. Ушуну карабай эми бул перегот азыр келип баарын устранить этет. Ал мен азыр бир эле эмес, 10 жылга чейин гарантийный письмосу бар ал. Жок, гарантийный письмо деген бул эксплуатация деген сөз эмес да. Жок, эксплуатация эле толук берилет да, айта турбайм. Гарантий письмосу менен Эксплуатациядан өтпөгөн мектеп объектке кантип сиздер балдарды киргизип атасыздар? Кантип балдарды киргизет? Ким кепилдик берет? Кепилдик азыр биз Биз айта болсо турбайбыз. мына жарылып баштаптыр. Жарылганда дромдоп турабыз, келет азыр. Азыр келет азыр. Жок, ким жооп берет эксплуатациядан? Ушуга. Подрядчик жооп берет. Жок, сиздер эмне кыласыздар? Биз көзөмөлдөйбүз ошону. Сиздер эмнеге балдарды киргенге шарт түзүп атасыздар? Жок, мындай болгон эмес да, ар кандай болот да. Бул Кандай болду? эми бул кичинекей муну оңдоп берет. Кичинекей эмес, мына карасаңыз. Мына. Муну мен алгам. Мына бөлмөнү караңыз эми. Кичине эмес, мына. Мына. Көрүп атабыз мындай. Мына. Муну оңдоп берет. Буягын караңыз мынаны. Көрдүңбү? Эми ушуну эми бар чуучулдуш керек. Жок, көргөндө эмнеге эксплуатациядан өтпөгөн нерсени сиздер карап отурасыздар? Эксплуатациядан өтпөгөн нерсени Кандай өтпөгөн? балдарды эмнеге киргизесиздер? Жок, балдарды Курулуш мыйзамдары бузулуп атпайбы бу жерде? Мен тан өтөлө силер эме кылып бериле. Кантип? Курулуш мыйзамдары кээ бир жерде мындай болот да. Эгер ушулардын баары анча-мынча тирешине кете турган болсо, алар оңдоп берет өздөрү. Түшүндүм, мейли, аны оңдоп берсин. Оңдосун. Бирок эксплуатациядан өтпөгөн объектке ким киргизди балдарды? Жок, качан өттү? Качан болду азыр? 19-жылы. Жок, 19-жылы азыр канча болду? Ошо болот да ар кандай. Жок, эксплуатацияны сурап атам мен сизден. Эксплуатацияны значит кабыл алынган убагында. Ушундай. Эксплуатация жок турбайбы? Каякта? Кабыл алынбаптыр го. Гарантия менен кабыл алынган. Азыр келет азыр өздөрү келишет. Жооп берет Жок, азыр. алар мамлекеттик кызматкер эмес да. Мамлекет кызматкери болсо жооп берет бул объект үчүн. Жок, сиздер эмнеге жооп бербейсиздер? Жок, бизде жооп берет, ошон үчүн келип атам да мен. Мына ошон үчүн Жооп берсеңиз, суроо болот да. Эксплуатациядан өтпөгөн объектке балдарды эмнеге киргизип атасыздар деп кыскача эле берип атабыз го. Эксплуатациядан бул гарантия менен өткөн деп атам, дагы бир жолу айтып атам. Жок, гарантия деген сөз, эксплуатация деген сөзбү? Ал бир нерсе боло турган болсо ушул жерден өздөрү убагында мындай жана кишиге тирешине кетет да. Алар өздөрү устранить этип берет аны. Түшүндүм, байке. Болду. Бирок сиз эми курулуш мыйзамдарын билесизби? Курулуш мыйзамдарын билебиз ошону. Билсеңиз, анда эксплуатация эмнеге? Кичинекей тирешине мен Жок, чуңчугулат. мен аны айткан жокмун. Мен эксплуатациядан өтпөгөн объектке кантип балдар кирип атат? Окуп атабы калган балдар? Жок, эксплуатациядан өтүш керек негизи объект. Эксплуатацияга берилген да туурабы? Жок, кабыл алыныш керек. Эмне кабыл алышты? Кабыл алынбаптыр го. Жок, биз эми ошону толук кабыл элекпиз да ошону. Ушундайлар Толук кабыл алынбаганда эмнеге балдар кирип окуп атат? Эми эмнеге минтип атасыздар силер? Жок, Кандай эмнеге? Балдар окуш Биз мыйзамды талап кылып атабыз. Жок, мыйзам талап кылса, аны мен эртең талап кылам мен буларды ордуна келтиргенге. Все? Ушундай эле кылат. Сиздер кызыктар турбайсыздар банда? Эмне кызыктар турбайт? Бизге эч кызыктар эмес. Биз наоборот балдардын эмеси болуш керек. Коопсуздугун карабай атпайсыздарбы балдардын? Жок, коопсуздук эмне таза ошо эме болуп кетти. Кичинекей неме эмне чурчугулат азыр ошо. Кичинекейби ушул нерсе? Жок, кичинекей болсо. Азыр оңдойт азыр келет азыр. Жок, ошо кичинекейби? Жок, азыр келишет оңдоп берет алар. Жок, мейли, ал кичинекей экен, мейли. Курулуш мыйзамдарында эгерде объектини эксплуатациядан өткөн эмес болсо, жок, буга чейин бүттү эле. Ким? Бул жер объект бүттү эле.
кирди эле жакшынакай. Ал жөнүндө суроо бере элекпиз. Жок, бирөө берген астына кандай кандай Эксплуатациядан өтпөгөн объектке ким укук берди киргенге? Значит, кандай ким укук берди? Балдардын коопсуздугуна жооп бербейт деген сөз ал Ошол жерде мен эле эксплуатация. чуручу кылып атасыңар, ошо кичинекей жерде ошол жерде бир нерсе Кичинекей жерде эмес. Жок, бир нерсе болуп кетет. Жок, мен объект жөнүндө сурап атам. Мен Мейли, зыңкыйтып укмуш салсаңыздар деле. Балам, Жок, мындай да байке, мындай да. Сен мындай кылчы, кой турчу сен. Мен курулушта 50 жылдан ашык иштеп атам. Курулушта жүрөм мен. 50 жыл, 51 жыл болду. Курулушта жүргөнүм. Ал 50 жыл жүргөнүңүз мыйзам деген нерсе эмес да. Эмнени мыйзам? Сиз 50 эмес, 100 жыл иштесеңиз деле мыйзамда аткарылыш керек. Жок, мыйзам аткардык да биз. Эми бул жерден кетти трешина. Анын эми изилдейбиз. Дагы бир жолу айтам, байке, трешина жөнүндө сөз жок. Ана эмне деп атасың? Сөз мындай болуп атат. Объект эксплуатациядан өтпөгөндөн кийин Өткөн ал. Эксплуатацияга өткөн бул объект. Өтө элек. Биз гарантийный. Кантип өтө элек? Өткөн да. Директор айтып атпайбы? Өтө элек Ким мына. айтты? Эксплуатациядан өттү беле? Гарантийный письмо менен алганбыз деп айтпадыңыз? Жок, эксплуатациячы. Эксплуатациядан өткөн. Гарантийный письмо менен Кандай алынган. ошондо сиз калп айтып атасыз? Жок, мен деген жаңы директор да менде документин билбейм да. Ана Эксплуатациядан өттү? биз гарантийный письмо менен алдык дегенди мен билемин. А эксплуатациячы? Эксплуатацияны андай өтүп тур да менде. Өтпөсө Мен директор катары билбейсизби? Мен билген жокмун мен. Билген жокмун. Кана көрсөтүңүзчү анда эксплуатацияны Мен каякта? да гарантия. Биз буларга каяка барсаңар мен пенсионермин. Мен любойну мен айтып берем. Бул деген эгер ушундай болсо мына мен азыр буларды айттым, кат жазгыла, эртең келсин мен. Алардын өпкөзүн сурайм. Булардын эмес болбой, мына трешине кетти деп кат жазылды. Азыр мына бүгүн эле эртең мени тапшырды, экөөбүз сүйлөштүк. Мен азыр саат 3-кө кел дедим. Азыр 3-кө келет. Эми үчүн муну аткарып атасыңар? Эми үчүн мындай кылып? 10 жыл мен гарантийный жазып алгам мен. 10 жыл бересиңер. Кокустан бир жерден трешине алса 10 жыл карайт ал. Түшүндүм. Болду ошо. Ана эмне бир неме туруп Жок, эксплуатациядан өтпөгөн объектке өттү деп атам мен. көрсөтүп бериңизчи. Директор айтып атат, өтө элек деп. Эми беркиде бул жаңы болду, билбейт да. Жаңы болду, бул жаңы болду директор. А берки эскиде биз өткөрүп бергенбиз, колуна бергенбиз эксплуатация. Эксплуатация болбосо ким керек да? Сизге мен таң калып бүт. Эмнеге таң каласың? 50 жыл мамлекеттик кызматты иштесеңиз аны ушинтип жооп бересизби? Жок, 50 жылдык эмес, мен 50 жылдык, ооба, мен жалаң подрядчик болуп иштегем, курулуш иштегем. Мен рабочий болгом, бригадир болгом, мастер болгом, прораб болуп иштегем, начальник болуп иштегем. Анан пенсияга чыккан. Госслужбадагыдай сүйлөп атасызбы, байке мындай? Мен өзүм ошондой тарбияланган строительдер. По понятиям менен сүйлөткөнсүз да толук. Жок, мындай да госслужу. Эми обязательно госслужащий. Мен өзүм курулушта жүргөн кишимин, ошон үчүн айтып атам. А мындай келсе, мына азыр өпкөзүн үзөмдү. Азыр мектеп Кана чалыңыз чалыңыз, келет абы? Келет азыр. Келип турушун может сизди. Мени сата албайт. Эртең муну мен баарын кармайм да, любой жерден кармайм. Кана чалыңыз азыр. Жок, азыр мектеп мурункуга караганда жакшы эле да. Биз 5 Жок, жакшы экен, бирок жанагындай кылганды туура эмес да? Жок, ошол боюнча биз кайрылдык да, ошону Мына эртең менен кайрылды. Мына азыр келди. Сиз жакшы деп гарантийный талон жазып алып. Аны муну бүт немесин Сиздер кабыл алсаңыздар анда сиздер жооп бересиздер. мындай да. Курулуш мыйзамдары сакталганын көзөмөлдөгөн эмессиздер да сиздер. Көзөмөлдөгөн. Ошол убактагы мына кемчилиги бар деп туруп, ошо кемчилиги менен алганбыз. Биз Алганда ошондой сынык беле. Жок, эми муну болот дем ачым. Мына кетип атат да, мына карабайсың, мына канча. Бул деген туалет 1 жыл боло, 2 жыл боло, мына эмнеде туалет немеси барбы, суу акырын кетет. А мен ушуну 10 жылга чейин айткам мен. Кокустан бир нерсе боло турган болсо, 10 жылга чейин карайт булар. Всё? Аны эч кандай неме. Чалыңыз чыгына, келе табыңыз. Келет. Келбей каяк барат ал. Келбесин, анан эртең мен буларды башкача кылабыз. Азыр эле башкача кылалы, чакырыңыз чыгына. Чакырат, чакырат. Башкача, вот андан көрөчү ошентип жардам берем. Чыңгыз, эмне болду сен? Саат 3-тө деп келип калдыңарбы? Ушинтип эле калпай жүрөсүң, тезирээк бол. Кандай чыңгыз? Не болду? Көрүнбөйдүңөр, качып эле жүрөсүңөр. Эмне эле ушундай болду. Эмне эле ушундай элди окуп атса, булар көрүп атпайсыңар. Эмне болду? Ушундай да болду. Мындай Сиздер кайсы жактан? Остопрак. Ушул курган подрядчик. KG Group деген компания. Аты жөнүңүз кандай? Чыңгыз. Аякта эмне болуп иштейсиз? Технический отделден. Мен атым Улукбек, биз журналистпиз, көз карандысыз. Анан эме болуп атат да, бу жакта ашкана боюнча анан бул жакта курулуш талаптары, мыйзамдары одоно бузулуп, сапатсыз болуп, 1 жыл боло элек мектеп монтип акыбалы ашмалтай чыгып калыптыр да. Анан сиздер куруп эмнеге мындай кылып койдуңуздар дейли дегенбиз. Көрөлү муну. Жүрүңүз көрөлү.
Siz келе элек белеңиз да бул жака? Билебиз. Билбейсиз ба? Мына директор жүрсөңүз көрөлүк. Эксплуатациядан өткөзүп бергенсиздерби? Ооба. Өткөнбү эксплуатация? Кайсы жылы? 22 жыл. Толук бүтүрүп өткөзүп бердиңиздерби? Толук эмес, бир аз жумуштар калган болчу. Эксплуатация деген сөз могу жакмы? Жүрүңүз. Могу. Не бул? Мына караңыз эми. Мына. Сиздердин фирма эмне ушундай иштейби? Бул мамлекеттин акчасы да, элдин мүлкү да болчу. Ким күнөөлүү бул? Мен өзүм негизи мындай суроолорго мен жооп бере албайм. Ким жооп, бул кишиге кайсы ким? Руководство жооп берет да. Кандай? Руководство жооп берет. Сиздер эмнени карайсыздар? Жок болсо келгенден кийин мындай да. Дайым эле сен ушинтип жооп бере албайм, тигүү деп эле кетип каласыңар да. Анда бияка жооп бере турган кишинин эмеси. Биз канчадан бери, бир айдан бери артыңардан кууп жүрөбүз, дыркыратчы. Ушундай да болот. Мына бүгүн официально келди. Силерге претензия жиберип туурабы? Эми ушундай да болот. Силер KG групп деп коет. Силер ылдый түшүп баратасыңар. KG групп эмес, ойдо эмес, ылдый түшүп баратасыңар. Эми силер ушундай болот. Сиздер эксплуатациядан кабыл алыпсыздар да. Эксплуатация кабыл алганда биз мындай да. Булар гарантийный письмо менен, эгер мына Кудай мелесе 10 жылга чейин бул гарантия менен жазап берет. Ошентип гарантиясы менен алдыңыз. Эми үчүн дегенде бир орунга бу жерде 2000 окуучу окуш керек болсо 4000 окуучу окуйт. Ыйлагандан Жапаров келип туруп, биздин Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров келип ачып кеткен деген. Баары жакшынакай болчу. Эми мына Кудай тирешине болуп аткандан булар өздөрүнүн эсеби. Скотч менен жаап коюп туруп бертарды айткандай. Скотч менен жаппайт. Буларды мен азыр мындай кылабыз. Булардын баарын устранить этет. Мына срок берем бүгүн, протокольно жазабыз. Протокольно жазабыз. Ким азыр? Протокольно. Бир канча убакытта бүтөсүң дейт. Бир жумада бүтөт. Жок, сүйлөшкөндө эмне? Сен эми бергениңиз эжеке. Мына бул ата селде каталдык биз. Кана кагазыңыз. Силер протокольно жазганда канча убакытта бүтөсүңөр? Ошону айткыла. Бир жумада бүтөп бере аласыңарбы? Бир жумада тияктын баары бүтпө. Эксплуатация теги жактын баардыгын эсептемеш керек, өткөрүп бериш керек. Силер мында уят болуш керек да. Биз деле артыңардан дыркыратып кууп жүрөбүз. Чыңгыз. Телефонду албайсыңар, неме кылбайсыңар. Эми руководство алмашты эле, мейли алмашса, эми жаңы руководство эмне? Сен элге мурунтан бери иштеп келатасың, билесиң сен. Бүт акчүкүнүн баарын билесиң. Каерде эмне меткендердин баарын билесиң, туурабы? Экөөбүз билебиз да. Башынан эле катышкан. Башынан катышкан. Мен ошолордун баардыгын эскертип атам. Ошолордун баарын эскертип атам. Ушундай деп, ушундай болот деп, туурабы? Анан эми ошо болгондон кийин сразу устранить этип коюш керек. Туурабы? Кандай кылабыз? Ким атың ким сен? Нуралы. Нуралы, сен зам болуп иштейдиңби ошо азыр, Нуралы, сен жаш жигит экенсиң, өзө турган жигит. Мындай болгондо бул мамлекеттин эмеси. Сиздин атыңыз ким? Бир Анарбек Сулайманов. Анарбек эке. Сиз бир жумада бүт өзүңөрбү деп атпайсызбы? Ооба. Бир жумада бүт өзүңөрбү дегенде бул жерде азыр календарный график түзүш керек да. Олар устранить эткенге канча убакыт керек? Азыр столовойду көрүш керек. Не кылабыз? Жүрүңүздөр столовойду керек. Ал жерде негизде видео фиксациялар бар, суу каптап, столовойдо иштегендер. Бул жерге да Мен айтып өтсөм болобу? Жок, мыякта суу каптаган. Кайер? Могул жакта да. Суу каптап. Мына душту каптап кеткен. Кана. Мына душевой да, карабайсың. Это душевой. Мына душевойдун алдынан кеткен да. Мына артында душевой. Жабылып турат да. Ичи душевой. Анан душевойдун ичинен бир нерсе кеткен да, мен азыр неткендечи. Анан мунун астына ачык эле жаракалар чоң. Жок, булардын баарын устранить этип берет алар. Кана столовойду көрбөйдү жүрүңүздөр. Анан график түзүлөөнү ушинтип айтышайбы. Жок, мен ушундай. Ключ кимде мунун? Ключ. Бул жерде негизи затоп болгон экен да, видео фиксациясы бар. Сиздер Затоп бердиңиздерби? бүтүрүп берип бүткөндөн кийин затоп болот да, эксплуатация убагындачы. Сугарабыз деп шланг кайып ошондон суу чыгат. Кана. Затоп болобу, күй болобу, любой тирешине мына объектинен мына нелерден. Мына конструкция основной да. Мына буларга булар
суу каптаткан окшойт да бу жерде. Анан затоп болгон Су каптаткан негизинен Жок, бүткөн. анан муну бүтүп эксплуатация бергенден кийин. А могулар качан курулду? Бул жаңы жазылып атат. Ошо осадка бергенден кийин. Мурда кандай эле? Мурда полный жазылып бүткөн. бул жер жаштан калып иштеп аткан да. Өзүчө. Азыр видеосун Азыр мына 1400 бала тамак ичет экен бул мектепте. Азыр 20 болуп, аябай шарт жок экен бу жакта. Тамак ичкенге итте кыйналып атышыптыр. Ошону кандай кылсак, кандай кылып бүтүрүп берсек, давай ушундай кылабыз. Ким айнанай Нуралы, сен айтып отурбу, жаңы болупсуң. Тем более өзүң да ушул жердин жигити окшойсуң, ушул наркотикалар болуп кеткен. Селекция, тем более өзүңөрдүн менин балдарым башка, эми бул кеп анда эмес. Кеп муну канча бала азыр эски столовойдо турат да. ГПМде болот, Анарбек байке. Компания жазап бербей койду болот. Компания негизи жазап берип эксплуатация өткөрүп берген. 16 февраль 2022 жыл. Анан февралдын канчасында открытие болду эле, 3-4 күндөн открытие болгон го. Август айында могул жерден заток болот. Ким күнөөлүү буга? Заток болгон эмне үчүн болду? Сапатсыз болгондон болуп калды да. Жок, булар могул комитетин бош керек эле. Адам атайлап мындай заток кылбаса керек анын. Жок, атайлаган эмес. Жерден сыртта сугарабыз да, берден шлангтан суу алышкан экен да. Шланг чыгып кетет, суу берет берген. Ушерде пол суу. Анан ушунча суу каптайт, полный кабинеттер. Анан бул осадка кичине. Анан ошонун негизинде осадка бергенде доллар полный бузулуп алынып, анан эми кайра салынып келет. Чыгарганда булар. Негизи эксплуатация берип аткан могул жер полный бүткөн да турат. Бүткөн. Азыр сиз эмнени айтып атасыз? Мен ушуну айтып атам, эртерээк бүтсүн деп. Любой мындай да. Гарантийный обеспеченияга, гарантия ошол киреби, ошол заток болгондон кийин кайсы жерде жазылып турат? Жок, силер конструкцияны туура эмес кылдыңар. Жок, мындай кылалы. Конструкцияны туура эмес кылдыңар эмес. Мен азыр ошо видеону көргөзөм. Жок, бу жерде эми затоп болгуча 1 ай мурун осадка берип жазалгандар бар. Туурабы? Алында видеосу бар. Ошо фирман бар келип жазаган, туурабы? Жазагандан кийин болду. Эгер мuyактан беринин уборщица, садовник эметкен сугарып кичине затоп болгон. Бул 2 саатта эле. Тиягын булардын видеосун карасам 3 суткадан бери суу жатат дейт. 2 сааттык болчу. Эртең менен 6:30-7:00 эметишиптир. 8:30 биз келдик. Болду. Эме Затопку алган эмес, анын астында сен да улук болчуң, Атың улук да сен. Максат, Максат. Биз мына бергендеңер. Эмнеде озеленение болчу да. Мынау мектепке азыр биз жакын жолотпой, бирден мындай жака суу кирбеш керек да. Бул мектептин өзү осадка берет, эгер ошондой кыла турганбыз. Анан бу жерде жанагыдай болуп кеткенден кийин биз мынакей мына атайын эмне жерге озеленениени бетондоп туруп, нар жака жаап койдук. Чтоб бу жака суу кирбесин. Анан бу жерде затоп болгондон кийин действительно ошондой болду да. Эми буларга биз срок бергенбиз. Бул жерде конструкция осадка берген жок да байке, туурабы? Перегородкалар осадка берет да. Потому что пол отуруп кеткен да, затоп болгондон кийин. Мен айтсам анда не надо, давай мындай кылабыз. Жок, сиз заказ айтыңыз аны. Мен доказать, зачем мы доказать? Жок, сиз айтсам да атпайсызбы? Сиз берде. Мен доказать айтсам, перегородка ошондо да осадка бербеш керек, ошончолук. Эмне бербеш керек? Бербеш керек ошончолук. Суу затоп болуп осадка берет да. Жок. Бул ага чейин бул ремонт бүткөндөн бүт бар эксплуатация бергенден кийин кайра фирма келип жапалар келип жазышпады. Бүт жерден осадка берген бул. Өзгөрдүн күнөө. Бул затопко таккан болбойт. Затоп бул 2 саат. Анан кийин Бирок муну курулуш мыйзамдарын көзөмөлдөөчү сиздер эмес, сиздер. Биз Ошо куруп атканда талаптагыдай кур деп сиздер айтышыңыздар керек эле. Кийин затоп берип кетпешин, ушундай болуп калбасын деп. анан мындай эксплуатацияда Анан эксплуатациядан кабыл алып атсаңыздар. Жок, эксплуатация кабыл алынган, бу жерде баары бүткөн. Анан эксплуатацияда мындай да, кээ бир убакта жанагыдай айтып отурбайбы, бак сугарат экен, неме сугарат экен, эмне ачылып койсо 2 күн болсо любой неме затоп берет да, туурабы? Ошону айтып атабыз. Анан перегородкаларды биз кайра жасап турганбыз. Мына бүт жасап койду. Булардын баары, эмнелердин баары, бу жерде плиткадан баарын чыгарып койду. Эми бир суроо байке. Кайра ушулар жасап туруп атабыз деп атпайсызбы? Эксплуатация бергенден кийин компания обязанбы ошону жасап бергенге? Жасап бергенге. Неге обязан сиздер муну затоп кылып атсаңыздар? Ким мени затоп кылып турмун ошону? Жок, могу эме пайдаланып аткандар. Жок, эми конструкция эч жака кетпеш керек да. Конструкция кеткен жок? Эмнеге кеткен жок? Перегородка бул ограждающий эле конструкция. Основная конструкция могу периметрде несущие стены. Туура айтып атамбы? Туура эмес айтып атасыз. Неге? Анткени фундаменттин конструкциясы туура эмес койгон. Перегородканын астында фундамент болбойт беке. Эмнеге болбойт? Ким айтты? Бул пол кирпич. Ким айтат сага болбойт деп? Сен строительсиң? Мен строительмен билем. Жок. Бул пол кирпич беке. Бул перегородка стяжканын үстүндө отурат.
затоп болгондо бул ошо грунт отурат. Грунт отурганда стяжкада кичине отурат ылдый. Ошонун негизинде перегородка. Мындай болот да. Перегородкада асты бетон болуш керек. Бетон алдында бетон болуп, анан арматура болуш керек. Сетка болуш керек. Ал муну асатка бергенде Ошонун бар жолун сиз караш керек болчу. Караганбыз. Карагансызбы? Бар ошо. Бар болчу, бирок ас башка. Аз айтып атасың бар болсо. Мен ошону бар болгон тур эмес, ошо широкийраак коюш керек болчу. А эмнеге узкий болгон же кезинде сиз ошону замечание берген эмессиз? Жок, замечание бергенде сен мындай кылып затоп кылып мындай болорун ким билип коюптур силердин? Проект боюнча жазадыңар, туурабы? По проекту жазалган. Эми ошол по проекту жазалган үчүн сиз кабыл алып атасыз аны эксплуатация. Ооба, ошон үчүн силер бар. Азыр мен айтып атасың. Ошон эми мындай да, эми затоп болгондон кийин ал асатка бердиби? Ооба. Усиление, Затопко ким күнөөлүү? Компания күнөөлүү затопко. Затопко компания күнөөлүү эмес, эксплуатация алган киши. Ким эксплуатация кылып аткан? Эмне повар. Компания претензияңыз барбы? Бар компания. Эмне претензияңыз бар? Энерге дагы айтайынбы? Айтыңыз. Энерге сууду көлдөтүп койсо да, бул туруш керек ал. Асатка бербей. Эмнеге анда асатка берип кетти? Ошол силердин туура эмесин койгонуң. Эмнеси туура эмес? Сөз менен эмес, до конца айтсаңыз, эмнеси туура эмес болгон? Туура эмесин, силер ошол жерге армированияны нормальный армирование койгон эмессиңер. Мындай кылып келди. Ошону сиз убагында карадыңыз беле, нормальный же ненормальный? Мына он жактан караган, теги жагынчы, жакшакай болуп карап беребиз. Эми ар бирөө мындай кылып көрсөткөн эмес да, биз карайбыз. Сиз технадзорсузда, сиз бетон аларда, бетон куярда авторский надзор, технический надзор келип ошону кабыл алат. Уруксат берет, туурабы? Сиз ошого уруксат берип кол койдуңуз. Колбой элекпиз эле дагы эметкени. Дагы эле эмет элексиз. Жок, ал поэтапный приёмкага кирет. Акскрыттык работа. Кое тур эми. Эми дагы айтайын, до концасынчы. Буга эле дагы 13 миллионго эле силер мен кол кое элекмин эле. Силер эле гарантия менен өткөзгөнсүңөр. Сиз ал 13 миллионду айтпай эле коюңуз. Ал 13 миллион доп работа. Ошону доп работа эмес. Ичиндеги кирпичный кладка айтып койдум. Жок, основной суммада Ооба. 13 миллион бар. Ошондо кирпичтер да бар. Во время работы строительно-монтажный доп жумуштар чыккан. Биз ошондо перегородкалар жасап кеткенбиз. Экинчи Канча миллион болуп бүттү ушул мектеп? Смет тендерный стоимость 92 миллион болгон. Анын ичинде строительно-монтажный работа 89 миллион. Биз 89 миллионду алганбыз. Анан уже экинчи этажга кладкасы кетип баратканда 547 куб кирпичный кладка жетпей. Бул перегородка жеткен эмес. Биз аны жасабасак мектеп бүтпөйт эле. Биз уже кат, акт полный бар укс менен түзүлгөн. Силер жасай бергиле, биз акчасын беребиз дешкен. Биз жасап кете бергенбиз. Анан основной жумуштагы акчаны доп затрага коротконбуз. Доп затрага короткондон кийин акыркы жумуштарга акча жетпей калган. Азыркы убакта биздин доп работа жумуштарга 6 миллион 300 дагы которуш керек. Ошолорду бүтүрсөк, калган труд кабинетинде 1-2 мемелер бар, ошолорду поставка инвентарларды алып беребиз. Мына момундай болуп шланг уланат бияктанчы. Жайында август айында. Шланг чыгып кетет, суу ага берет. Анан бери канча күн затоп болгонун ким билет? Иши кылып бизде видео 2 саат болду, 2,5 саат болду. 2 саат. Негизи моундай ичинен суу ташканга болбойт да бияктан. Мектептики да. Иши кылып берди. Эми булар өздөрү эксплуатация кылып атат да. Муну биз мындай да, бул эксплуатация пайдаланган биз берди, кандай кылып пайдаланып жетпейбиз. Эксплуатация беребиз, жакшынакай кылып өткөзүп кетебиз, туурабы? Ошо эксплуатация барды татнакка кылып салынып эксплуатация берилди беле? Берилген, туурабы? Берилген. Бул болсо асатка пол асатка бергенден кийин жана айтып атпайсың, буларга переделка компания жасап берип аткан да. Сен жана эмне деп айтып атпайсың, сен эмне чынында бул перегородка доп работа керек. Буга эле кол коюлу элек эле. Чын айтайын мен сага. Ошон үчүн айтып атам. Перегородка. Ушул перегородкалар жок. Ооба, биз убагында жасабыз. Зато компания жасап берди ошону. Жасап берип атабы? Мына азыр болду, 10 жылга чейин силер гарантийный письмоңор барбы? Азыр муну бүтүргүлө, баргыла, мен кол коюп берем, жакшынакай өткөзүп коесуңар. Болду ошо. Силер гарантия менен өткөзүп көрсөңөр. Туурабы? Ушундай эле керек. Доп работага да кол коюп бересиз ошондо. Түшүп кетип, кайра койгонубуз. Жок. Неге 1 жылдан бери кол койбой атасыз ошого? 1 жылдан бери алып келе турган немелериңерди алып келбей атат. Мындай кече претензияны окудуңбу биз? Окудум. Болду, ошону карабайсың жакшылап. Ал жерде ал жок. Анан бул жерде да бар экен. Азыр претензия эртең менен апарып берди бул кишилер. Мен сразу ошон үчүн бияка звонить этип келгиле дедим. Ошон үчүн мындай да, бири-бирибизге шылтабайлы. Силер жок, шылтаган эч жок. Кей журуппу? Давай мындай. Силер компания жасап бербей койду деп атасыздар. Негизи убагында жасалган бул. Жок, убагында жасалды. Асатка бердиби? Нени негизинен асат берди ошондо? Затоптун негизинен асат берип атабы? Видео фиксациясы бар. Эми аны билбейм. Ага компания күнөөлүү эмес да, туурабы? Бул бир. Анан экинчиси мындай.
фирманын акчалары силер любой конструкцияны азырчы мына перегородкадан болобу любой жерден трещина кете турган болсо силер жооп бересиңер 10 жылга чейин жооп бересиңер потому что жооп бербейм деген эч ким жок байке. болду мына ошону эми давай протокол кылайлычы андай кылалы мындай кылайлы башта урутпай бири бирибизге азыртып жүргүлө протокол жазайлы Маселе бар экен мына сиздерде дагы. О, маселе бул жакта болуппу? жок бул жакта болгон эмне причем мен жакта жок причем Бул жак эксплуатациядан өткөзүп берген турбайбы? Эксплуатация өткөрүп берилген кагаз бар. жок эксплуатацияга гарантия менен өткөн мыналардын баардыгын булар гарантия берген Ооба, бирок Ал трещиналар жазалат. Ал дело поправимое. вот ошону айтып атам. Ал космический жок. Бияка жооп берчү ошондо эртең менен бул Жок, сиз технадзорсуз, сиз менен сүйлөшөтпөйлү. жок технадзор болгону мен өзүм ишин билем кандай экенин мына адамдан канча болду мына бир айдан бери ушул ишин качан бүтөт эми, качан балдар окуйт, главный ошол. Эксплуатация өткөрүп бергенден канча пайдаландыңыздар? февралдан бери канча болду Жарым жыл ба? жарым жыл Бул август айында затоп болуп атат. Муну да компания за свой счет өзү бекер жазап берип атат. за свой счет жазайсыңар аны Неге любой жазайсыңар? жерде азыр любой Компания затоп кылды. эми аны неме кылгыла разбираться эткиле да Жок, сиз технадзорсуз, сиз менен Келишимде так көрсөтүлөт. мени мындай да мына жазаган эмеңерди бул өзүңөрдүн эсебиңерден жасайсыңар анткени мыналардын баары толук эми полностью кабыл элек болчу бул дополнительный работага кеткен да Байке, бул компания не обязан муну сиздер кайра жазап берет. эмнеге жазап бербейсиз Неге асат жазап көргөндө тетигинде жасайсыңар азыр талкалайсыңар ишин жакшына калып жазап бересиңер Андай трещиналар жазап беребиз, анча. ооба мынау да ошондой трещина болгон Бул трещина эмес, бул асат көрүп кеткен пол. айтпойчу Сизге 15 жол айтып атам. айтпай сен мынчалык мына айтсаң айтпойчу мен жооп берейинчи жапарым бүт тапып берем трещиналар кеткен бул затоп үчүн да бир за месяц или 2 ай мурун эле болгон болчу трещиналар кеткен эми трещина тиякта турбай 1 сантиметр эмес 5 сантиметр трещина кеткен болчу булар Ошол фиксациялар бар да. бар Анда ошолор да. азатоп ошондой үчүн айтып атам анан айткам Сиз көзөмөлдөө эмне кылып жүрдүңүз? Башында. көзөмөлдөгөн үчүн мына туруп калды да эгер көзөмөлдөбөсөм кандай башында Трещиналар бар деп атпайбы? Буга чейин. жок ошол перегородкасын койду да булар дополнительный работа булар жумушта жок болчу немесичи булар кошумча жумуш кылды да бул проекттин ошибка да ушундай болгон да анан проекттин ошибкада биз ошон үчүн айтып атабыз да мыналарга двойной перегородка болуш керек алтын анан менин ошибкам анда Билбейм кимдин ошибкасы. силер куруп атсаңар менин ошибкам бул проекти менен кургула давай ошону метип Проекти менен курганбыз, бул проекти менен курган айтып атпайсызбы азыр? Проекти жок болчу деп. жок проектти силер айтып атпайсыңарбы мынунун үстүнө эле алтында сетка болуш керек Могу жерде углубление Сен күнөөлүү. Ошону сиз убагында карадыңыз беле, сеткасы бар жобун. Итип жумшайт, куйругун булгайттан болуп эле. кандай болсо жок ошондой экенбиз мындай да. да углубление бул жерде баягы биз келгенден карап аткан углубление анча мынча бар эми жок деп атпайбы бу жерде бар болчу ошондой мен ошону асатка жана бергенден кийин анан ылдый асатка өтүп кетти дагы ошол түшүндү сетка менен анан мен айтып атам буларга Башынан карап тура турган орган негизи сиздер да. ооба Нолдон баштап, мындай тамчыдан баштап. ооба Баарын карап, баарын карап курулуш талаптарындагыдай жасатыш керек болчу. Бетон буярына 89 миллион сом кетип атат бул мектепке. Лоңой акча эмес, 90 миллион. 92 миллион кандай болгон күндө да бизге мектеп эртерээк бүтүп берсе жакшы болот эле себеби деген балдардын питаниясы кыш келатат паровойлор эмне болот топкага да мына көмүрдү дагы араң мындай эле заказ менен алып атабыз ошол котелдун дагы техпаспорту буюрса алып Эже айтат, колунда бир документ жок дейт. документтин баардыгы мурунку деректерде болчу мен акты прием эчтеке кыла элекмин азыркы моментте эже катуу ооруп больницада жатат менин документ ала элекмин Эксплуатацияны да билбейт экенсиз, ошону Өтө элек эле гарантийный письма бар деп Негизи айтты. эксплуатациядан толук өттү, мындай так жооп берип койгулачы, мен ыктай албай атабыз. Акт бар. Эксплуатация. Немеде Толук өттү. буну деген бул мектептин суроогу негизи Гарантийный письмо көптөп жазып бүтмөктө берген биз. анан Кайсы жумуштар бүт элек. анан шашылыш түрдө өтүп калган бул мектепте Негизи мыйзам боюнча азыр. Мыйзам боюнча кээ бир жерлер бүтө элек болсо, ал гарантиялык кат жазып берсе. Мыйзам жол береби? жок берет мындай болот да бизде жерде эксплуатация бар анан кайсы замечаниясы менен биз срогун ылдый жакка жазып беребиз да мынауну ошону мына кайсы убакытта срокто бүтөт ошону метип жазып туруп ылдый жагына ушул немеси менен замечаниясы менен деп кабыл алабыз да ошондой кабыл алган бар Эксплуатациянын логикалык мындай жалпак жөнөкөй түшүнүгү менен бул коопсуз деген сөз кыскача бир сөз менен айтканда. Объект бул толук мыйзам эрежелери сакталган объект. Мунан коркпой адам кирип чыкса болот деген сөз да. Демек, сиздер ошол эксплуатациядан жарым жартылай өтсө,
ал моунда балдар окуп аткан жерге коопсуздугуна тигине жаракалар кетип атат. Ким Алар жооп берет бар ага? жыгылып калбайт да. Биз билебиз, алдында перегородка бар. Мына алар трешина, алар талкалап туруп, жашнакай булар жооп берет, замазат этет. Ылдый жагы кокусунан дагы кете турган болсо, дагы карап көрөбүз аны. Кокусунан кете турган болсо, ылдый жагы фундамент куйдурабыз дагы дополнительно. Ушундай кылабыз биз. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой, Ороктогу орто мектептин акыбалын ачып бергенге аракет кылдык. Өзүңүздөр көргөндөй, мектептин мугалимдери, ата-энелерден ачык эле мыйзамсыз 3000 сомдон акча чогултуп атышы бул абдан одоно ката, одоно бир мыйзам бузуу деп баа берсек болот. Анткени биз дагы бир жолу баса белгилеп айтабыз, урматтуу көрөрмандар, бул жерде биз кайсы бир ата-энелердин чөнтөгүндөн акча сашып же бирден бала окутуп мындай ал үчүн кыйын эмес болуп атса акча берип аткан. Бүгүн алар жөнүндө эмес. Бүгүн биз ушул үйүндө 3-4 баласы бар, өзү батирде жашаган, орто турмуштагы үй бүлөлөрдүн көйгөйү, ошолордун көксөгөн бир максатын чагылдырдык. Албетте айтылган пикирлерди, көз караштарды өзүңүздөр талдап баа бересиздер деген ойдобуз. Эми бул багытта билим берүү министрлиги кандай чечим кылат, кандай баа берет, эмне деп жыйынтык чыгарышат? Мектеп директору убада бергендей бул жактан мындан ары акча чогултпай тургандыгын айтып атышат. Ылайым ошондой эле болсун. Биздин YouTube каналга катталууну, пикир жазып бөлүшүүнү унутпаңыздар, бар болуңуздар.